всем миром. Профсоюз уюмдарынын мүчөлөрүн окуткан семинарга ар түрдүү тармакта эмгектенген 20га жакын аял катышты. Анда алар жумуштагы кызыкчылыктарын илгерилетүү, дуушар болгон көйгөйлөрүн чечүү жана эмгектеги укуктарын коргоо боюнча кеңири маалымат алышты. Өтө кызыктуу, өтө керектүү. Биздин жумушка, биздин вообще өлкөгө керектүү вопростор көтөрүлүп атат да, суроолордун бардыгы. Жумуш берүүчү менен жумуш аткаруучунун ортосундагы мамиле. Ошол жумуш аткарып аткан адамдын руководителдин астында өзүнүн талабын көтөрүүгө, өзүнүн айлыгын, өзүнүн жасап аткан жумушун көрсөтүп, өзүнүн маянасын көтөрүүгө, ошого сөз алып барып, сөз айтууга мүмкүнчүлүктү көтөрүп атат да азыр. Гендерное равенство деп атпайбы, аялдардын тең укуктуулугун. Сен жумуштан бошотулдуң. Сиз мени бошото албайсыз. Сен эмнени билесиң? Мындай ыңгайсыз абалга кабылбаш үчүн сөзсүз түрдө иш берүүчү менен эмгек келишимин түзүп алуу зарыл. Болбосо эмгек кодексинде жазылган укуктарыңды билүү абзел. Бул максатта Талас облустук профсоюздар кеңеши байма-бай окутууларды өткөрүп келишет. Ар бир ишканада ушу биз деле ошого аракет кылабыз, ушу гендердик саясат сакталганга, экинчиден эмгектин укугу коргоо жакшы деңгээлге өткөргөнгө, ал үчүн биздин ушу айымдар, өзгөчө профсоюз лидерлер айымдары ушундай бир жакшы деңгээлде өзүнүн билими ушул болуш керек да. Мына ушул максатта ушул семинар өткөрүлүп атат. Мына сиздин талаңыздан бутумду сындырып алдым. Дарыланганга акча керек болуп атат. Бул менин ишим эмес. Сиз менин бейтап пулумду төлөп беришиңиз керек да. Чын элеби? Мен сага эч нерсе бербейм. Эмгекчилердин ден соолугун сактоо, коопсуз эмгек шарттарын жана тең укуктуулукту камсыз кылуу мамлекеттин маанилүү иш аракеттеринин бири. Мыйзам боюнча Кыргызстанда ар бир адам эмгектенүү менен өзүнүн укуктарын билүүсү абзел. Бул семинарлардын сериясы Таласта эле эмес, бүт региондордо өткөрүлөт. Мисалы биз өткөнкү жумада Нарында болдук, өткөрдүк 2 күндүк семинар. Андан кийин Караколдо болдук. Караколдон анан биз мында Таласка келип атабыз. Бүгүн эртең 2 күндүн ичинде ошо айымдардын ошо жумушта болгон маселелери, көйгөйлөрүн көтөрүп. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда ар кандай жумуш менен алектенгендер калктын 70%-ын түзөт. Ал эми мындай окутуулар өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлөт. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.